Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бул чыгарылышта биз дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку суткадагы эң маанилүү жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Орусияда күзүндө мобилизация башталып, согушка 100 миңдеген адамдар тартылуусу мүмкүнбү? Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский катуу билдирүү жасады. Потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. 11 август күнү кечинде кечки кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский кайрылуу жасап, кайрылуусунда өзүнүн чалгын кызматынын маалыматына таянып жана Орусиянын ички документтерине таянып, Орусия күзүндө мобилизацияга даярданып жатат. Орусия күзүндө 100 миңдеген аскерлерди согушка тартат, мобилизация жүргүзөт. Бул мобилизацияны Орусия күзүндө боло турган парламенттик шайлоодон кийин жүргүзүүнү пландап жатат деген билдирүүсүнү жасады. Эске салсак, Орусияда парламенттик шайлоолор 18-20 сентябрь күндөрү болуп өтөт. Жана дал ушул партиялар арасындагы шайлоо болуп өткөндөн кийин Орусияда мобилизация башталып, согушка 100 миңдеген адамдар тартылуусу мүмкүн деген билдирүүсүнү Украинанын президенти жасады. Тактап айтып кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө азыркы учурда бир гана бул Украинанын президенти Владимир Зеленский айткан гана сөз. Бул тууралуу Орусия бийлиги эч кандай билдирүү жасай элек. Ошондой болсо дагы бул жаңылыкты эске албай коюуга болбойт. Орусияда чындыгында эле акыркы күндөрү согушка чакырган жарнамалар көбөйдү. Ар бир бурчта согушка контракт түз деген жарнамаларды көрүп жатабыз. Демек, Орусияда согушка аскерлердин саны жетпей жаткандыгы бул ачык эле факт. Эми болсо Орусия мобилизация жасашы мүмкүн деп азыркы учурда Украинанын президенти ушинтип билдирүү жасап чыкты. Азыркы учурда бул такталбаган маалымат болсо дагы, бир гана Украина тарапы айтып жаткан маалымат болсо дагы, Орусиянын жарандыгы бар кыргыз бир туугандарыбыз этият боло бериши керек. Анткени айтып болбойт. Анткени кайсыл учурда болбосун мобилизация кайрадан башталып кетүүсү мүмкүн. Орусияда бир гана согушка жалгыз каршы чыккан Яблоко деп аталган партиясы шайлоодон четтетилди. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко». 10 август күнү Госдумага болгон шайлоодо федералдык тизмеден Орусиядагы Яблоко партиясы четтетилди. Мунун себебини чет элден каржыланып жатат деген себепти коюшту. Яблоко партиясы бул азыркы учурда согушка каршы чыгып жаткан жалгыз гана партия жана элдердин көпчүлүгү согушка каршы чыгып жаткандыгы үчүн дал ушул партияга добушуну берип коюшу мүмкүн эле. Орусия бийлиги болсо бир гана жалгыз чыгып жаткан, бир гана согушка жалгыз каршы чыгып жаткан партияны ушинтип шайлоодон четтетип олтурат. Эми согушка каршы адамдар кимди шайлат? Бул ачык суроо бойдон калууда. Демек, бул жерде бир эле суроо болот. Россия чындап эле согушту токтотууга ою барбы? Согушту токтотууга аракет кылып жатабы? Же согушту токтотолу деген ар бир адамдын, ар бир партиянын өзүнүн катуу жаап, согушту кайрадан эле улантууну пландап жатабы деген суроо пайда болот. Бишкекте жөө өтүүчү жерде адамдарга болгону 8 гана секунд убакыт берилип жатат. Жыйынтыгы адамдар жөө өтүүчү жерден чуркап өтүүгө мажбур болуп жатышат. 11 август күнү Бишкектин светофорлорунун бирөөсүндө адамдардын наразы болгон видеосу тарады. Бул жерде Восток 5 остановкасынын алдында болгону 12 секунд гана убакыт берилип жатат. Адамдар чуркоого мажбур болуп жатат деген видео тарагандан кийин бийлик тараптан келип светофорду кайрадан туурулап 12 секундтан көтөрүүнүн көбүрөөк убакыт берүүнүн ордуна кайрадан 8 секундка түшүрүп койгон. Мындан да батыраак чуркагыла дегенсип 8 секунд гана убакыт берип койгон. Натыйжада айрыкча улгайган адамдар дагы бул светофордон чуркап өтүүгө мажбур болушууда. Чуркаса дагы жетпей жолдун ортосунда калып кеткендигини интернетке тарткан видеолорду көрүүгө болот. Буга чейин дагы мындай даттануулар Анкара 7 апрель Абдрахманов жана Москва көчөлөрүнөн дагы түшкөн. Демек, мындай светофорлор жалгыз эмес, мындай светофорлор буга чейин дагы байкалып келген.
Dünya жүзүндөгү башка өнүккөн шаарларда жөө жүргөн адамдарга жакшы шарттар түзүлүп, парктар көбөйүп, жөө басуучу адамдарга ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатса, биздин Кыргызстанда бардык шарттар унаа менен жүргөн адамдарга түзүлүп жатат. Демек, бир гана суроо пайда болот. Эгерде унаа менен жүргөн адамдарга шарт түзүлүп жатса, анда эмне үчүн адамдар жөө басууну каалабагандыгын ачык айкын көрсөңүздөр болот. Демек, унаага шарт түзүлгөн сайын Бишкек көчөлөрүндө унаанын сандары көбөйө берет. Адамдардын жөө жүрүүгө болгон каалоосу күн сайын азая берет. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Өз оюңузду комментарийге калтырыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Сириянын мурдагы президенти Башар Асад өлүм жазасына тартылсын деген чечим чыкты. Бирок ошол эле учурда Башар Асад Москва шаарында Орусиянын коргоосунда. 11 август күнү Дамаск соту Сириянын мурдагы президенти Башар Асадты өлүм жазасына тартылсын деген чечим чыгарды. Айыптоолор адам өлтүрүү, кыйноо жана адам затына болгон кылмыштар. Анын бир тууганы Махер Асад дагы сыртынан өлүм жазасына тартылды. Эске салсак, 2024-жылдын декабрь айында Башар Асад өз өлкөсүнөн бийлигинен кулатылып, Орусияга качып, Орусия тараптан баш паника алган. Азыркы учурда Россиянын коргоосунда турат. 2025-жылы Сириянын бийлиги Орусиядан Башар Асадты өткөрүп берүүнү суранган. Орусиядан суранып, Башар Асад өз элинин алдында жоопко тартылышы керек деген. Бирок албетте Орусия макул болгон эмес. Азыркы учурда Башар Асад Орусиянын коргоосунда турат. Эмнеге Орусия Сирия менен болгон мамилеси күн сайын бузулуп, оорлошуп жатса дагы Башар Асадты коргоп келүүдө. Башар Асад барыңыздар билип тургандай эле эч качан Сирияга кайрадан президент боло албайт. Эмнеге Орусия Башар Асадты Сирияга өткөрүп берип, Сирия менен болгон мамилесин дагы да чыңдаса болбойт деген суроо баарында эле пайда болот. Албетте бул нерсеге Орусия барбагандыгынын эң башкы, эң негизги себеби, эгерде Орусия Башар Асадты барып Сирияга өткөрүп берип, мына жазалагыла, каалаганыңарды кылып жазалап алгыла дей турган болсо, анда Орусиянын келечектеги партнерлору Орусияга болгон ишеничини жоготот. Орусия демек бизди дагы каалаган күнү сатып кетиши мүмкүн экен да деген суроо пайда болот. Ошол себептен Орусия өзү Сирия менен болгон мамилесини жакшыртууну каалап турса дагы бул кадамга бара албайт. Анткени мындай учурда Орусиянын союздаштары Орусияга эч качан ишенбей калышы дагы мүмкүн.